Саламатсыздарбы? Биринчиден, эми кече күнү биз Нур ТВ'денбиз деп айтып, журналист биз деп келгенинен, журналисттерди мен абдан сыйлайм. Түз маалымат жеткизип, элге маалыматты жеткизип аткандыгы бул чоң жумуш, чоң иш. Алардын жумушундагы анан профессионалдык качество деп коет, ошолорду дагы абдан сыйлайм. Но негизи кече күнкү инцидент боюнча бул мындай болуп калды. Кирип келиште Нур ТВ'денбиз деди. Мага записка түштү. Нур ТВ иштебейт экен. 2 айдан бери каникулда экен. Дегенде анан бул жигит дагы баягыраке өзүнүн кандай десем, журналисттер өзү талай эле журналисттерди билем, сыйлайм. Но бул жигит баягы сен жүзгөндө эмне кылдың, жүзгөн эмне ас күнбү, тигиндей мындай деп баягыраке анча-мынча баягы туура эмес сөздөрдү айта баштагандан кийин мен унчуккан жокмун. Токтоп турасыңарбы дедим. Камераңарды өчүргүлө. Интервью болбойт деп айтып эле анан кийин помощникти чакырып, жардам чакырып, эме документин текшерип киргизбейсиңерби деп айттым болгону. Анан чыгыңыз деп айтканда тиги чыгыңыз деп атсам, мынакей мен мындай деп эле кайра соткасын күйгүзүп алып эле бирдемке тартып берди. Ошентип мен күлүп койдум, башка сөз деле болгон жок. Анан кийин азыр негизи журналисттердин баарына кайрылып кетет элем. Журналисттер бул чоң кесиптин ээлери. Эң биринчиден ар бир журналистте далай журналисттерди тааныйм. Баары интеллекти бар, абройлуу, баары түшүнүгү бар. Кескин суроолорду беришет. Эйли туура. Баары жакшы. Ошо маалыматты туура жеткизип, анан кийин жөн эле мындай атайын бирөөнүн аброюн чүрүш үчүн, бирөөнүн заказ менен же бирөө менен келгенден алысыраак болсо, журналисттин өзүнүн этикасы бар. Ошолор бир кайрылып кетет элем. Силердин жумушуңар абдан маанилүү, коомчулукка. Ошол себептен өзүңөрдүн мындай профессионалдык качествоңарды элге көргөзүп турсаңар абдан жакшы болот эле. Биз иштеп аткан кишибиз, биз өкмөттүн жумушундабыз. Эл үчүн кызмат кылып аткан адаммын мен лично. Ошол себептен мен ойлойм, мен жасап аткан ишим эл үчүн маанилүү.